Ассаламу алейкум, дәуір жол урматтуу мекендештер. КТРК спорт барыңыздардын назарыңыздарды Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосуна Бишкек шаарына бурат жана волейбол боюнча жогорку лиганын алкагындагы биринчи турдагы экинчи күндүн алкагында боло турган беттештерге ортоктош болобуз. Азыр болсо талаанын ортосуна Кадамжай командасы бул Баткен областы жанага каршы Каракөл шаарынан Жалал Абад областы энергетик командасы чыгып жаткан кезде. Бул эки команда тең кечээ күнү өздөрүнүн биринчи беттештерин өткөргөн. Талашсыз түрдө жакшы оюндарды алып барышты. Мен оюмча бүгүн дагы бул командаларда өздөрүн жакшы жагынан көрсөтүүгө чоң мүмкүнчүлүк бар деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Азыр жааттар толугу менен оюнга чыгып жаткан кези. Келиңиздер анда биз негизги курамда эмес, толук курамды сиздерге айталы, себеби волейболду алмаштыруу бат-бат болот, андыктан негизги курамда эмес, дароо эле толук курамда айтып койгонубуз туура. Биринчи болуп ачык көк түстөгү кийим менен чыккан Кадамжай командасынан баштайлы. Баткен облусунун өкүлдөрү төмөнкүдөй. 11 номерде Акылбек Акбаров оюн алып барат. Андан ары 9-чу Акылбек Нусраттилла уулу, 10-чу Өмүрбек Холбеков, 2-чи Нажимидин Алижан уулу, 1-чи Шумкар Авазбек уулу, 12-чи номерде Искендер Талайбек уулу, 3-чү Бегали Абдилаким уулу, 8-чи Илгизбек Арзимат уулу, 7-чи Адлет Эркин уулу, 4-чү Нурсултан Хошимов, 5-чи Жакшытилек Кыямидин уулу, 14-чү Бектур Абдижалалов, 13-чү Абдурахим Бахадыр уулу, андан ары 6-чы Умит Юлдашев. Бул легионер деп жазган экен, Өзбекстандан келген оюнчу. Ал эми Каракөл шаарынын энергетик командасы менен тааныштыралы. Алар бүгүн өзгөчө көк түстөгү кийим менен оюн алып барышат. Карамтыл көк түстөгү кийим менен. Биринчи 23-чү катар саны менен оюн алып бара турган Фархат Газиев, андан ары 11-чи Куштарбек Жекшеналиев, 9-чу Кылымбек Сабралиев, 7-чи Темирлан Кудакеев, 10-чу Жолдошбай Мамбеталиев, 8-чи Эшболот Үсөн уулу, 4-чү Эмир Укешов, 12-чи Жеңиш Журобаев, 17-чи Бексултан Рустамжан уулу, 1-чи Урмат Сагыналиев, 15-чи Нуржигит Аманбай уулу жана 5-чи Илимбек Сабралиев оюн алып барат. Команданын баш маштыруучусу Журобаев экендигин да белгилеп өтөбүз. Ал эми Кадамжай командасыныкы бул Ташбаев. Азыр эми оюн башталды. Энергетик командасы 1 упай алса, ал эми таңдаштары азыр 2 упай менен алдыда келе жаткан малы. Жакшы чабуул Кадамжай командасынан, бирок биринчи темп бул ирет ийгиликсиз чабуулдады. 2-чи номердеги Нажмидин Алижан уулунун блокко тийип, андан кийин упай энергетикке кеткен. Чабуул кайрадан жогорку деңгээлде Кадамжай командасынан уюштурулду. Диагоналдуу чабуулчу бул жерде Бегали Абдилаким уулу бир аз ката кетирип койду. Кадамжай командасында бир гана спортчу спорттун чеберчилигине талапкер, калганы бүт биринчи разряддагы оюнчулар. Ал эми энергетик командасы буга чейин Кыргызстандын чемпионаттарында ойноп жүргөн, жакшы оюнчулар менен түзүлгөн. Дээрлик бардык оюнчулары спорттун чеберчилигине талапкер болгону Эшболот Үсөн уулу менен Бексултан Рустамжан уулу. Бул эки оюнчу спорт чебери наамына дагы
экендигин белгилеп коюшубуз керек. Эсеп 3-3. Азыр кечесиздер 3-4. Кадамжай командасы топту өткөрүп берүүнү жасайт. Нажимидин Алижан уулу. Андан кийин Энергетик командасынын жакшы чабуулу, жаман эмес. Мыкты сапаттуу чабуул, блокот топ тийип, андан кийин аутка түшкөн. Демек, бул упайда азыр 8 номердеги спорт чебери 21 жаштагы Эшболот Үсөнұлы өз эсебине жазууда. Эгерде спорттук даражаларын карап айта турган болсок, чындыгында Энергетик командасынын оюнчулары мыктыраактай көрүнөт. Ага карабастан Кадамжай командасы деле азырынча жогорку деңгээлдеги оюн көрсөтүүдө. Жок, болбойт. Бул алакан менен топту токтотуу волейбол эрежесине туура келбейт. Натыйжада азыр 5-4. Энергетик командасы бул беттеште алгачкы ирет алдыга озуп чыгууда. Бексултан Нурстамжан уулунун топту өткөрүү аракети, аут. Бексултан дагы спорт чебери Кыргыз Республикасынын. Шумкар Авазбек уулу топту өткөрөт азыр 24 жаштагы Кадамжай командасынын оюнчусу, бирок андан ары каршы чабуул, каршы аракет мыкты деңгээлде болду. Мыкты сапаттуу каршы жүрүш. Нуржигит Аманбай уулу 27 жаштагы оюнчу азыр өз командасына дагы бир упай жазды. Эшболот Үсөн уулунун өткөрүү аракетине ортоктош болобуз. Эшболот спорт чебери бул спортчу дагы. Эмне болду азыр бул жерде? Техникалык катачылык Кадамжай командасынын оюнчуларынан кеткен экен. Алар кайсы оюнчу так байкабай калдым, бирок ортодогу торго тийип кеткен. Ошондуктан упай азыр Энергетик командасына берилди. Өткөрүү жаман эмес. Бирок Кадамжай топту сактап калды. Анткени менен экинчи толкундагы жүрүш, дагы бир мыкты сокку. Азамат. Бул жолу Эшболот Үсөн уулу Энергетик командасынан өз жаатына дагы бир упайды алып келген учуру. Кайрадан Эшболот өз өткөрүүнү жасайт. Бул жолу Эшболоттун кубаттуу тобу атаандаштардын аймагына эмес, өзүнүн өнөктөшүнө тийип калгандыгын да көрдүк. Ушундай өзгөчө көрүнүш. Ал ортодо Бегали Абдулаким уулунун өткөрүүсү. Андан кийин Эшболот, Азамат диагоналдуу чабуулдарды өтөсүнө жеткире аткарган Эшболот командасын азыр болушунча алдыга сүдүрөп жаткан мезгили. Куштарбек Жекшеналиевдин өткөрүүсү. Диагоналдуу чабуул жогорку деңгээлде уюштурулат. Умит Юлдашев, өзбекстандык оюнчу, Кадамжай командасынын жалгыз легионери. Негизинен жогорку лигада легионерлер аз. Легионерлер көнчө буга чейин ушул улуттук лигадагы командаларда ойноп келгендигин билебиз. Азыр жаман эмес, жакшы жүрүш, аут деген чечим чыгарууда калыс. Демек, Кадамжай командасын упай кетет. Кылымбек Сабыралиевдин тобу чын эле талаадан тышка түшкөн окшойт. Нурсултан Хошимовдун өткөрүүсү. Бул көбүрөөк комбинациялык аракет болду окшойт, атаандаштарын жазгыруу аракети. Негизинен чабуулга чыккан команда көбүнчө 3-чү топто гана чабуулдайт. Ал бул жерде Энергетик командасынын оюнчулары экинчи топту азыр узаткандыгын көрдүк. Энергетик командасынын оюнчулары жазгыруу аракети жаман эмес. Азамат 23 номердеги Фархат Газиев. 34 жашта Фархат Газиев. Азыр командасына маанилүү керектүү упайды алып келүүдө.
Аут. Эсеп 11-9 азыр. Алдыда энергетик командасы келе жаткан маалы. Умит Юлдашевдин өткөрүүсүнө ортоктош болобуз. Ошондугунда топту өйдө көтөрүп секирип өткөрүүнү жасаган. Умит, бирок бул жолу аныкы атаандаштардын аймагына чейин жеткен жок. Фархат Газиевдин өткөрүүсү. Жөнөкөй өткөрүү. Бүгүн көбүрөөк дал ушул Умит Газиевге үмүт артат окшойт Кадамжай командасы. Себеби Умит чабуулда өтө жакшы оюнчу экендигин көрдүк. 13-9 ал ортодо энергетик командасы көз көрүүнү алдыга чыга баштады. Блоктон кайткан топ, тагыраак блокко топ тийип андан кийин жерге түштү, демек упай Кадамжай командасына кетет. Кадамжайдан азыр 9-номердеги Акылбек Нусратилла уулу 32 жаштагы оюнчунун өткөрүүсүн көрдүк. Жакшы, Акылбек Нусратилла уулу топту токтотту. Андан кийин блоктон топ кайткан жок. Өздөрүнүн аймагына түштү. Энергетик командасынын дагы бир жолу Акылбек Нусратилла уулу азыр топту өткөрүүгө жакындап барууда. Өтө жакшы чабуул, өтө мыкты, сапаттуу жүрүш. Кылымбек Сабралиев эсеп сандарын азыр 14-11-ге жеткирди. Кылымбек Сабралиев 2001-жылкы 20 жаштагы оюнчу, спорт чеберчилигине талапкер. Бул жерде блоктон топ кеткендигин калыс белгилөөдө жана топ Кадамжай командасынын карамагына берилди. Нажимидин Алижан уулу дагы да болсо оюнду улантса болот. Азыр Кадамжай командасына чабуулдук мүмкүнчүлүк. Жана талаага түштү топ. Азамат бул ирет Бегали Абдылаким уулу 26 жаштагы спортчу өз командасын упайда алып келди. Бегали Абдылаким уулу. Ал дагы көбүрөөк чабуулдарда азыр мыкты болуп жаткандыгын байкоодобуз. 14-13. Ошондугунда 4 упай айырмасында энергетик алдыга кеткен эле. Бирок Кадамжай командасынын жакшы аракеттеринен улам азыр ортодогу айырма 1 упайга чейин кыскарган, бирок Нажимидин Алижан уулунун өткөрүүсү ийгиликсиз болуп 15-13 азыр. Алдыда энергетик. Энергетик кайрадан чабуулга чыгат азыр. Байкай туралы кандай чабуулдай алат. Блоктон кайткан топ азыр эмне болду? Энергетик командасынын оюнчусу торго тийди деген сөздү калыс айтып упайды Кадамжай командасына берет. Шумкар Авазбек уулу өткөрүп берүүгө жакындап барууда. Шумкар 24 жаштагы оюнчу. Өтө жакшы аракет, мыкты чабуул жана топ кайра артка кайткан жок. Энергетик командасы азыр чындыгында мыкты чабуулга баргандыгын көрдүк. Жеңиш Журобаев команданын машыктыруучусу. Жеңиш азырынакей топту өткөргөндүгүн дагы көрдүк. Жаман эмес. Аут. Блоктон кайткан топ аутка түштү. Эсеп 17-14. Жеңиш Журобаев өзү кайрадан өткөрөт. Жок, кечиресиздер, бул 8-номердеги Эшболот Үсөн уулу болчу. Эшболот жаш оюнчу. 3-номердеги
Бегали Абдулаким уулунун өткөрүүсү эч кандай кыйынчылык жараткан жок. Атаандаштарына жана Чабуулга дагы мыкты жүрүш алды энергетик. Куштарбек Жекшеналиев 21 жаштагы спортчунун өткөрүү аракетине ортоктош болобуз. Бул жолу эйс, бирок ортодогу торго серпилип топ түшкөндүгүн көрдүк. Бул эми андай деле бир суктанарлык эйс деп да айтуу кыйын кайсы бир деңгээлде. Бирок бул дагы упай, бул дагы ийгиликтүү аракет болуп эсептелинет. Азыр топту энергетик командасынын оюнчулары сактап кала алган жок. Бир аз кыйын болуп калган. Топту сактап калууга ага карабастан аягына чейин аракетти көрдү. 16-19 азыр Кадамжай командасы өткөрүүнү жасайт. Бул жолу Нурсултан Хошимов. Жакшы чабуулдук аракет. Топ да мыкты деңгээлде чыккан болгону Нуржигит Аманбай уулу. Бул ирет атаандаштардын аймагына түшө турган топту узата алган жок. Чабуул энергетик командасында калат. Кадамжай чабуулдайт жана Умит Юлдашев Азамат. Умит Юлдашев өз командасына 18-нчи упайды алып келүүдө. 18-19 жана азыр Токтогул командасынын оюнчулары бул жерде тыныгуу алат. Жакшы Кадамжай командасынын өткөрүүсү. Андан кийин жогорку деңгээлдеги чабуул Азамат. Бул жолу Эшболот Үсөн уулу дагы бир упайды алууга мүмкүнчүлүк алды. Жана топту азыр Нуржигит Аманбай уулунун өткөрүүсү. Андан соң дагы блоктун үстүнөн мыкты жүрүштү Юлдашев Умит уюштурду. Өзбекстандык легионер. Бул легионер чындыгында Кадамжай командасынын лидер оюнчуларынын бири экендигин көрдүк. Демек, азырынча өзүн толук актоодо десек дагы болот. Умит Юлдашевдин өткөрүү аракети. Каршы жүрүш. Жаман эмес, азыр экинчи толкунда дагы бир чабуул өнүгүшү мүмкүн. Деген менен Кадамжай командасы коргонууда мыкты. Андан кийин Шумкар Абазбек уулу 4-чү позициядан бул ирет өзүнүн чабуулун жогорку деңгээлде жыйынтыктады. 20-20 эсеп сандарын азыр Кадамжай командасы теңөөдө. Умит Юлдашев кайрадан анын өткөрүү аракети. Энергетик кандай чабуулдайт. Кадамжай каршы жүрүшкө чыгат демек. Бир аз шашып кетти окшойт азыр. Эмне болду? Техникалык катачылык бул жолу Кадамжай оюнчуларынан кеткен экен. Түртүп жиберди окшойт энергетик командасынын оюнчусун. Демек, энергетик азыр 21-20 эсебинде алдыга чыгат. Фархат Газиев топту өткөрүүгө жакындап барууда.
Birinci temp борбордук бөлүктөн 3-чү позициядан мыкты чабуул. Азамат Нажмидин Алижан уулу 24 жаштагы спортчу бул ирет өз командасына дагы бир упайды алып келди. Эсеп 21-ден 21-21. Кубаттуу бир соккуну көрө алган жокпуз. Ага карабастан дагы болсо чабуулду өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Азамат энергетик командасы бул ирет кайрадан Эшболот Үсөн уулунун чабуулу менен упай алууда. Эшболот Үсөн уулу азырынча энергетик командасынын чабуулун толугу менен көзөмөлдөп жаткан маала. Аут. Жок, талаага түшкөн экен. Кадамжай командасынын чабуулу. Бул ирет эсеп кайрадан теңелет. Жана топту өткөрүүгө азыр Нажмидин Алижан уулу жакындап барууда. Кадамжай командасындагы бир көздөй көргөн оюнчулардын бири. Нажмидиндин өткөргөн табанча кубаттуу эмес жана энергетик командасына өздөрү каалагандай чабуулду уюштурууга мүмкүнчүлүк түзүп койду. Бул сапардагы Эшболот Үсөн уулу өзүнүн лидерлик сапатын, лидерлик аракетин жасап упайды алгандыгын көрдүк. Бексултан Рустамжан уулунун өткөрүүсү. Андан кийин чабуулдук аракет өтө жакшы. Кадамжай эсепти дагы бир жолу теңеп үлгүрүүдө. Шумкар Абазбек уулу бул жолу упай алгандыгын көрдүк. Шумкар өзү азыр өткөрүп берүүгө жакындап барууда. Ал ортодо Кадамжай командасында алмаштыруу бар. 4-чү номердеги Нурсултан Хошимовдун ордуна азыр Адилет Эркин уулу чыкты. Адилет Эркин уулу блоктогу оюнчу. Ушул жерде азыр блокко демек маани берет окшойт. Шумкар Абазбек уулунун өткөрүү аракети. Жаман эмес. Азамат Эшболоттун ар бир соккусу азыр упайга айланып турган учуру. Энергетик командасы үчүн бул албетте абдан жакшы көрүнүш. Кайрадан Адилет Эркин уулунун ордуна Нурсултан Хошимов талаага кайтып чыкты. Эшболот жакшы өткөрдү. Бирок атаандаштар азыр чабуулдоо мүмкүнчүлүгүн алып турган учуру. Дагы бир жолу чабуулдаганга мүмкүнчүлүгү бар. Азыр Эшболот Үсөн уулу жана талаага түштү. Азамат 25-23 энергетик командасы ошентип биринчи бөлүктү минималдуу бир артыкчылыкта жеңди. 2 упай бул минималдуу артыкчылык. Ошентип азыр биринчи партиянын эсебинен 1-0 эсебинде Жалал Абад облусунун Каракөл шаарына келген энергетик командасы алдыга чыгууда. Эми алдыда экинчи бөлүктө оюн көрөбүз. Азамат биринчи бөлүктө ушул энергетик командасынан Эшболот Үсөн уулу оюндагы бир айырманы көрсөттү десек дагы болот. Маке тынуудагы соңуна чыкты. Командалар оюнга кайтып жаткан учуру. Биринчи партиядан кийин энергетик командасы азырынча атаандаштарынан алдыда келе жаткан мезгили. Биринчи партияны минималдуу артыкчылыкта энергетик жааты 25-23 эсебинде утту.
Окей, Кадамжай командасы азыр экинчи бөлүктө кандай оюн алып барат? Бизге ошол баарынан дагы кызыктуу болуп жаткан учуру. Топту өткөрүүгө Кадамжай командасынын оюнчулары кетүүдө. Акылбек Нусратилла уулу топту оюнга кошот. Кадамжай командасы эми бул Кадамжай районунан келген, Баткен областы жанага каршы энергетик командасы Каракөл шаарынан келип беттеш өткөрүүдө Жалал Абад областы. Азыр болсо дароо эле упайды алууга энергетик жааты мүмкүнчүлүк алды жана биринчи упай дал ушул Карамтул көк түстөгү команданын эсебине кетүүдө. Фархат Газиевдин өткөрүү аракети. Биринчи номердеги Кадамжайдын оюнчусу Шумкар Авазбек уулу. Бул жолу дагы диагоналдуу чабуулда мыкты оюн көрсөтө алды Азамат. Экинчи, төртүнчү позициялардан негизинен Кадамжай мыкты деңгээлде чабуулдарды уюштурду. Биринчи бөлүктөн көрдүк. Андан кийин топ дагы да болсо оюнга сакталууда. Умит Юлдашев, Азамат. Умит Юлдашев бул ирет төртүнчү позициядан соккуну мыктылап узатып, эсепти өзгөртө алды. Умит Юлдашев бул Кадамжай командасындагы легионер оюнчу экендигин айтып өткөнбүз. Азырынча ал статуска татыктуу оюн көрсөтүп жаткандай. Эшболот Үсөн уулу ката кетирди. Эшболот жөнөкөй бир абалдан топту атаандаштарынын аймагына түшүрүш керек эле. Шумкар Авазбек уулунун бул 3-чү же 4-чү өткөрүүсү. Кадамжай оюнчулары бири-бирин жакшы түшүнүшпөй калды. Айтор бул жерде жөнөкөй жерден деп айтсак да болот, топту жоготту. Упай азыр энергетик командасына кетет. Жана энергетиктен азыр топту өткөрүүгө Жолдошбай Мамбеталиев жакындап барууда. Жолдошбай 22 жашта. Спорт чеберчилигине талапкер. Пас жакшы болгон жок. Ооба. Бираз мыкты чыкпай калды. Ошондуктан чабуулчу жакшы жүрүштү жыйынтыктай албады. Жолдошбай Мамбеталиевдин кезектеги өткөрүүсү. Умит Юлдашев өзү азыр чабуулдайт окшойт. Бирок энергетик командасынын оюнчулары чабуулду колго алууда жана Азамат. Бул ирет 17-чи номердеги Бексултан Рустамжан уулу. Энергетик командасындагы дагы бир спорт чебери. Упайды командасына алууда. Жолдошбай Мамбеталиев бул оюнчу дагы катарынан 3 жолу өткөрүп берди окшойт. Андан кийинки аракети аутка түшүп, натыйжада эсеп азыр 4-4. Бираз топту жоготту окшойт. Азыр Кадамжай командасынын оюнчулары топтап келип чабуул уюштургунча биз күтө туралы. Чындыгында ар качан волейбол боюнча Кыргызстан чемпионатында көрөрмандар келип абдан кызыктуу бир оюндарга ортоктош болчубуз. Бирок быйылкы чемпионат, быйылкы сезон ошол пандемиянын учурунда болгондугуна байланыштуу көрөрмандар азыр өзүңүздөр байкап турганыңыздардай бул спорттук жайда жок. Ал ортодо кайрадан топту өткөрүүгө Бексултан Рустамжан уулу жакындап барды. Каршы чабуулга чыгууга да мүмкүнчүлүгү жакшы. Эмне болду бул жерде? Упай энергетик командасына кетти. Энергетик 6-4 эсебинде азыр алдыда. Бексултан Рустамжан уулу өткөрүүнү жасайт.
аут. Өтө эле алыска кетти топ бул жолу. Белгиленген бөлүктөн. Жаштылек Кыямидин уулунун өткөрүү аракети. Жакшы чабуул, диагоналдуу жүрүш Азамат бул жолу. 11 номердеги Куштарбек Жекшеналиев упайды командасын иштеп тапты. Эшболот Үсөн уулу демек өткөрүүгө жакындап барган экен. 8 номердеги чабуулчу. Эми диагоналдуу чабуулчу экендигин да эсиңиздерге салып өтөбүз. Жакшы топ Эшболотто, бирок пас жакшы болгон жок чындыгында. Экинчи линиядан чыга турган чабуулда топ бийигирээк коюлушу керек эле. Анын үстүнө Эшболоттогу топту жакшы көзөмөлдөй албады. Натыйжада упай азыр Кадамжай командасында. Үмүт Юлдашев өткөрүүнү жасайт. Үмүт чындыгында топту мыкты көтөрүп, мыкты чапкан. Болгону атаандаштардын аймагына чейин ал жеткен жок. Куштарбек Жекшеналиев кайрадан топтун жанында. Либеро жакшы. Топ акырын гана өткөрүлөт. Демек, Кадамжай командасы дагы бир жакшы чабуул уюштурууга мүмкүнчүлүгү бар. Энергетик командасынын oyuncular техникалык катага жол берген. Ошондуктан упай азыр атаандаш жаатка берилүүдө. Аут. Бул жерде топ көзкөрүнө эле аутка түшкөндүгүн көрдүк. Нажимидин Алижан уулунун тобу. Жана ал ортодо Нуржигит Аманбай уулунун өткөрүүсү. Энергетик командасы чабуулдук мүмкүнчүлүктү сактап калды. Дагы бир жакшы аракет орун алат азыр. Азамат 1 номердеги Шумкар Авазбек уулу. Команданын чабуулдагы лидерлердин бири. Кезектеги упайды өз командасына алып келди. Блоктон кайткан топ. Тагыраагы блоктон топ кайткан жок. Эсеп 9-9. Кадамжай кайрадан эсепти теңөөгө жетишти. Куштарбек Жекшеналиев, кечиресиздер, Акылбек Нусратилла уулунун өткөрүү аракети. Андан кийин Кадамжай командасы кайрадан чабуулдайт. Энергетик бул жолу дагы топту кайтарууга жетишти. Бирок даяр эмес чабуулдарды уюштургандай тургалтырды. Жолдошбай Мамбеталиев даяр эмес чабуулга өткөндүгүн көрдүк. Эсеп 19 азырынча Баткен облусунан келген Кадамжай командасы алдыда келе жаткан учуру. Топ Кадамжай oyuncularында Акылбек Нусратилла уулу азыр топту оюнга кошот. Жакшы диагоналдуу чабуул. Топ талаанын ортосуна түштү. Энергетик командасы эсепти тайм-ауттан кийин, тынуудан кийин дароо теңөөгө жол тапты. 23 номердеги Фархат Газиевдин өткөрүү аракети жаман эмес чынында. Андан кийин бирок жакшы чабуул Кадамжай командасынан. Биринчи темп борбордук бөлүктөн бирок жакшы болгон жок. Бул жолу Энергетик командасынын оюнчусу Алакан менен топту көтөргөндүгү үчүн упай Кадамжай жаатына кетти жана Шумкар Авазбек уулу өткөрөт.
Жаман эмес Шумкардын өткөрүүсү. Диагоналдуу чабуул талаага түштү, аут. Каптал калысы аут экендигин көрсөттү. Эсеп 12-10, азыр 2 топ айырмасында. Кадамжай алдыга чыгууда. Өткөрүлгөн топ жаман эмес. Эйс бул. Энергетик командасынын оюнчулары абалды жакшы көзөмөлдөй алган жок. Эйс. Шумкар Авазбек уулунун дагы бир аракетине ортоктош болобуз. Дагы бир упай Шумкар өз командасын алып келүүдө азыр. Ушундай өзгөчө бир абал, өзгөчө көрүнүш. Шумкар Авазбек уулунун өткөрүү аракети аут. Демек, бул жолу упай атаандаш тарапка кетет. Кылымбек Сабралиев өткөрүүгө жакындап барууда топту. Кылымбек азырынча жаман эмес, бирок биринчи темптеги уюштурулган чабуул жакшы болбоду. Чабуулга энергетик чыга алган жок. Демек, экинчи толкундагы жүрүш жана жаман деп айтуу кыйын. Тоо үчүн күрөш уланууда. Азамат Үмүт Юлдашев өз командасына дагы бир упай алып келүүдө. 15-11. 4 упай айырмасында азыр Кадамжай командасы алдыда келе жаткан учуру. Аут. Блоктон кайткан топ аутка түштү. 3 упай айырма бар. Энергетик командасы азыр канчалык деңгээлде бул упайларды кыскартып келе алат. Бизге кызыктуусу ошол болууда. Энергетик чабуулду улантышы мүмкүн. Жана эмне болду бул жерде? Көтөрүлгөн топ. Кайрадан начар болгон. Трос. Энергетик командасына абалы барган сайын начарлап барууда. 5 упай айырмасында артта калып кетти. Азыр Энергетик Кадамжай командасы экинчи бөлүктү утуп алууга абдан жакшы мүмкүнчүлүк алып турган учуру. Жаштылык Кыямидин уулу. Андан кийин кайрадан эле көтөрүлгөн топ начар. Энергетик командасынын насаачысы азыр Жеңиш Журобаев. Бул жерде эме тайм-аут алууга аргасыз. Он 8-12 эсебинде оюн уланууда азыр. Кадамжай командасы коргонууда жакшы оюн алып барууда. Топ аутка түштү окшойт. Тайм-ауттан кийин Энергетик дагы бир упайды алууда, бирок ортодогу айырма чындыгында өтө эле чоң. Азыр оңой болбойт. Эшболот өткөрүүнү жасоодо. Эшболот Үсөн уулу Азамат мыкты өткөрүүнү жасады чындыгында. Ортодогу айырма 4 упайга чейин кыскарган экен.
Эшболот кайрадан кубатты өткөрүүгө аракетин жасайт. Жана бул ирет Кадамжай командасына топту токтотуу кыйын болду. Биринчи таймда, биринчи бөлүктө Эшболот кандай оюн алып барса, экинчи бөлүктө биз Эшболоттун андай оюнун чындыгында чабуулда көп көргөн жокпуз. Ага карабастан азыр өткөрүп берүүдө өтө жакшы өткөрүп берүүнү жасоодо. Эшболот Үсөн уулу бул тайм-ауттан кийин топту мыкты деңгээлде узата алган жок. Умет Юлдашев. Начар чабуул. Андан кийин Кадамжай командасы өздөрү каалагандай жүрүштү уланта алды. Шумкар Авазбек уулу дагы бир упайды алып келүүдө. Умет Юлдашев кайрадан өткөрөт. Өтө жакшы абалдан Шумкар бул ирет упайды ала алган жок. Болбосо азыр 6 упай айырмасында Кадамжайдын кайра алдыга озуп кетүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Куштарбек Жекшеналиев топту өткөрүүгө жакындап барууда. Чабуул анча мыкты болгон жок. Андан кийин Эшболот Азамат. Эшболот Үсөн уулу. Анын узаткан тобу блокко тийип, андан кийин талааны таштап кеткен. Эсеп 17-20 өткөрүү аракети Энергетик командасында, дагы да болсо Кара Көл шаарынын өкүлдөрүндө абал кыйыныраак. Чабуулга чыккан Шумкар Авазбек уулу бул жолу дагы өз командасына бир упайды алып келүүдө. Натыйжада 21-17 4 упай айырмасында азыр Кадамжай алдыда келе жаткан учур. Бул жолу Кадамжай командасынын оюнчулары техникалык катага жол берген. Натыйжада упай азыр атаандаш жаатка берилүүдө. Нуржигит Аманбай уулу кайрадан өткөрүүнү жасайт. Жаман эмес. Бексултан Рустамжан уулу бул жолу эркин зонага топту таштаганга жетишти. Азыр 4-чү номердеги Нурсултан Хошимовдун ордуна Бегали Абделаким уулу чыкты. Кадамжай командасында алмаштыруу болду. 2 упайга чейин ортону кыскартып келген учур азыр Энергетик жаатынын. Жана жаңы гана талаага чыккан Абделаким уулу Бегали бул рет катага жол берди. 20-21 эсеп дээрлик теңелген учур. Нуржигит Аманбай уулу бир алсыз бөлүккө топту жеткирип жаткандай. Андан кийин блок. Энергетик командасы атаандаштарын кууп жетти. 6 упай айырмасында артта келе жаткан Энергетик командасы азыр каршылаштарын кууп жетти. Кадамжай оюнчулары бир аз өздөрүнүн оюнун жоготту окшойт. 21-21 тайм-аут азыр Кадамжай командасынын карамагында. Тайм-ауттан кийин абалды канчалык деңгээлде өзгөртөт азыр көрөбүз.
Топ Нуржигит Аманбай уулунда. Тайм-ауттан кийин тараптар оюнга кайтты. Жана Нуржигит бул жолу дагы бир аз ыңгайсыз делинген өткөрүүнү жасагандай. Бирок Шумкар Авазбек уулу Азамат Кадамжай командасынын лидерлеринин бири. Бул ирет өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, өзүнүн желкесиндеги жоопкерчилигин өтө жакшы баамдады окшойт. Кадамжай азыр 2 упайды катарынан алууда. Бул деген кайрадан улуттуу алдыга чыгуу дегенди түшүндүрүшү мүмкүн. Акылбек Нусратилла уулу. Дагы бир упай Акылбек Нусратилла уулу алып келүүдө. Куштарбек Жекшеналиев эмне кылууда? Экинчи ирет катачылык Куштарбектин аткаруусунда. Жана алмаштыруу энергетик командасында 9 номердеги Кылымбектин ордуна азыр 10 номерде Жолдошбай Мамбеталиев чыкты. Жакшы чабуул. Анткени менен Кадамжай оюнчулары топту кайтарууга жетишти. Мыкты сокку, бирок аут. 25-21 Кадамжай командасы тайм-ауттан кийин 4 упайды катарынан алып, натыйжада эсеп санын азыр теңеген учур. Ушундай кызыктуу оюнга ортоктош болдук. Энергетик жана Кадамжай командаларынын беттешин уланды түрдө көрөбүз. Азыр эсеп саны экинчи партиядан кийин теңелди. 1-1 жалпы партиялар боюнча. Биринчи бөлүктө Энергетикке жаат утса, экинчи бөлүктө Кадамжай командасы жеңүүчү болуп табылды. Азыр Фархат Газиев топту өткөрүүгө жакындап барды. Дароо эле Шумкар Азамат. Шумкар Авазбек уулу Кадамжай командасынын оюнун чындыгында алдыга сүдүрөп жаткан оюнчулардын бири Шумкар. Экинчи партияда айрыкча Шумкардын кереги өтө көп жерден тийди Кадамжайга. Акылбек Нусратилла уулу. Андан кийин диагоналдуу чабуул жаман эмес, бирок атаандаш тарап азырынча коргонууда жакшы.
Эшболоттун оюну экинчи бөлүктө жүрүшкөн жок. Бирок мынакей 3-чү бөлүктө азыр Эшболот биринчи упайды командасын алып келүүдө. Топту өткөрүүгө жакындап барган Жолдошбай Мамбеталиев. Биринчи темптеги жакшы жүрүш. Эшболот, Азамат, мына сага өтө мыкты чабуул. Эшболот Үсөн уулу спорт чебери. 8 номердеги регионалдуу чабуулчу азыр кайрадан мыкты ойной баштагандай. Жолдошбай Мамбеталиев кайрадан топтун жанына барды. Кадамжай командасы дагы чабуулга чыгат. Топ энергетик командасында жакшы мүмкүнчүлүк. Бирок Кадамжай азырынча абалды сактап калууда. Жүрүштөн үктүрүү энергетикте Эшболот Үсөн уулу блоктон кайткан топ бул ирет талаага түштү. Кадамжай Азамат тосмодо жакшы ойношту. Шумкар Авазбек уулу азыр экинчи линияга кеткен экен. Демек Шумкардын ордуна азыр чабуулда Үмүт Юлдашев ойун алып барат. Түшүнүксүз жагдай чындыгында. Байланыштыруучу оюнчу менен азыр чабуулчулар бири-бирин түшүнбөй жаткандай таасир калтырууда. Шумкар Авазбек уулу кайрадан Эшболот жана бул жолу дагы аут. Топ жакшы колуна отурбай калды Эшболоттун. 4-2 эсебинде азыр Кадамжай алдыга чыгууда. Шумкар Авазбек уулу кайрадан өткөрүүнү жасайт. Аут. Бул ирет жөнөкөй топ талаага түшкөн жок. Жана топту Бексултан Рустамжан уулу өткөрүүгө жакындап барган экен. Энергетик командасынан 5-3 Кадамжай жааты кайрадан алдыга чыгууда. Жакшы аракет. Энергетик дагы бир упайды алууда азыр. Эсеп 4-5 азыр энергетик командасын өткөрүү аракетине ортоктош болобуз. Эшболот барган экен топко, бирок Эшболоттун тобу бул ирет талаага түшкөн жок. Буга чейинки экинчи бөлүктө Эшболот эки топту катарынан алган ушу өткөрүп берүүдө. Балким бул жолу дагы ошондой бир ийгилик болот деген ой болду окшойт. Бир аз тактык жетишкен жок. Эшболоттун чабуулу экинчи линиядан жаман эмес. Колго жакшы отурду топ. Азыр болсо эми топто оюнга ашырууга Кылымбек Сабыралиев жакындап барды. Энергетик командасынын оюнчусу Кылымбек. Чындыгында бул ирет бир тойло алыска түшүрүүгө аргасыз ал топто. Умит Юлдашев. Биринчи темп жаман эмес, бирок абалды жакшы көзөмөлдөй алды. Кадамжай оюнчулары деген менен бул ирет экинчи номердеги оюнчу Нажимидин Алижан уулу 2 жолу топту алды окшойт. Ошон үчүн упай дабл тачтын негизинде энергетик командасына берилүүдө. Жазгыруу аракети ишке ашкан жок. Шумкар жакшы. Энергетик командасы чабуулдайт жана өтө жакшы аракет. Эшболот Үсөн уулу бул сапар эсеп санын теңөөчү упайды эсепке жазды. Албетте чабуулда эле кечкери катуу соккулар эмес, башты иштетип жазгыруу аракеттери дагы маанилүү.
Юлдашевке жакшы пас болбой калды. Жана мыкты сокку Азамат. Бул ирет 10-номердеги Жолдошбай Мамбеталиев. Энергетик жаатын кайра алдыга алып чыгууда. 3-бөлүктүн башында Кара Көз шаарынын өкүлдөрү алдыда келе жаткан. Бирок убакыттын жылышы менен Кадамжай алдыга чыкты эле. Азыр эми оюн олку-солку кырдаалда абалда турган учуру. Чындыгында бүгүнкү беттеште Чабуулдагы эки оюнчунун эрөөлүнө ортоктош болуудабыз. Энергетик командасынан Эшболот Үсөн уулу, ал эми атаандаштардан Шумкар Авазбек уулу. Эшболоттун соккусу атаандаштарынын аймагына өткөн жок бул ирет. Трос. Нажимидин Алижан уулу өткөрөт. Жакшы. Биринчи дымактагы чабуул азырынча энергетик упай алып келе элек, бирок андан кийинки уюштурулган чабуулда упай топ аутка кеткен экен, ошондуктан упай Кадамжай жаатына кетти. Нажимидин Алижан уулу өткөрөт. Күйүн жерден азыр топту сактап калды. Кадамжай командасынын оюнчулары. Мамбеталиев жакшы. Жолдошбай Мамбеталиев. Бул жерден кыйын бир абалда упай иштеп тапты. Фархат Газиев байланыштыруучу оюнчу азыр топту өткөрүүгө кеткен экен. Андан кийин кайрадан мыкты чабуул. Кадамжай жааты дагы бир упай алууда. Акылбек Нусратилла уулу. Чабуул кайрадан энергетик командасында калууда. Эшболот Азамат. Мыкты сокку, бирок аутка түшкөн экен топ. Барын тең мыкты деңгээлде жасаган болгону тактык бир аз энергетик командасынын оюнчусунда болбоптур. 12-9 азырынча 3 упай айырмасында Кадамжай командасы алдыда келе жатат. Азыр болсо эми кезектеги тайм-аут энергетик командасы алууда. Топ кайрадан оюнга аралаштырылды. Жана борбордук бөлүктөн Бексултандын тобу өткөн жок. Азырынча Бексултандын абалын, оюнун Кадамжай командасынын оюнчулары жакшы баамдап тургандай. Жакшы. Дагы бир упай Кадамжай жаатына кетти. Бул жолу упайды Жаштылек Кыямидин уулу өз пайдасына жазган экен. Акылбек Нусратилла уулу. Канчалык деңгээлде азыр чабуулга чыга алат. Жакшы эле чабуулдады. Эшболот бирок анысынан майнап чыга элек. Эшболоттун дагы бир жакшы аракети упай энергетик командасына барат. 12 тагыраагы 10-13. 10-13. 3 упай айырмасында дагы болсо Кадамжай жааты алдыда. Ал ортодо топту өткөрүүгө Жолдошбай Мамбеталиев жакындап келди. Жаман эмес. Мыкты чабуулдук аракет. Мирбек Холбеков азыр өз командасына дагы бир упайды алып келүүдө. Шумкар Авазбек уулунда топ.
экинчи темп такыр ишке ашкан жок. Арагында диагоналдуу чабуулдар энергетикке пайда алып келүүдө. Чын айтыш керек, Бексултан Рустамжан уулунун аракеттерин толук окуп билүүдө азыр Кадамжай командасынын оюнчулары. Бексултандын өткөрүүсү. Жана жакшы Умит Юлдашев. Мындан сапаттуу чабуулду уюштура алды Умит Юлдашев. Кадамжай командасынын легионер оюнчусу. Бегали Абдулаким уулу өткөрдү. Андан кийин жакшы деген менен Кадамжай командасы кайрадан чабуулдоодо. Дагы бир жакшы аракет. Топ үчүн күрөш дагы да сууланууда. Эшполот талага түштү деген пикирде каптал калыстары, демек упай энергетикке кетти. Эшполот экинчи линияга өтөт. Жана азыр анын топто өткөрүү аракетине ортоктош болобуз. Өтө жакшы. Умит Юлдашевдин чабуулдарын азыр энергетиктин тосмосу блок таптакыр кайтара алар эмес. Өзбекстандык спортчу өзү кичинекей көрүнгөнү менен абдан кубаттуу соккуларды узатаарын көрдүк. Кыямидин уулунун өткөрүүсү жана каршы жүрүш. Жакшы чабуул Кылымбек Сабыралиевдин аткаруусунда. Эсеп 13-16. 3 упай айырмасы дагы да болсо сакталууда. Кылымбек топто өткөрүүгө кеткен экен. Энергетик командасына мүмкүнчүлүк пайда болду жана атаандаштарынын ачык зонасын көргөн оюнчу Жолдошбай Мамбеталиев бул ирет командасына дагы бир упайды алып келүүдө. Топ азыр талага кайткычакты күтө турабыз. Тогузунчу номердеги оюнчу Кылымбек Сабыралиев экинчи рет өткөрүүнү жасайт азыр. Жаман эмес. Умит Юлдашев бул жолу дагы өз позициясынан упайды иштеп табууда. Абдан мыкты оюнчу экендигин көрүүдөбүз бул оюнчунун. Умит Юлдашев өткөрүү аракети да жакшы. Андан кийин чабуул мыкты деңгээлде болгон, талашсыз түрдө. Жолдошбай Мамбеталиев жакшы топто өткөрдү. Бирок тосмо бул ирет Кадамжайга упай алып келүүдө. Умит Юлдашев, өзбекстандык спортчу. Кайрадан анын өткөрүүсү, бирок бул жолу андай деле мыкты өткөрүү деп айтуу кыйын. Жаман эмес, Нуржигит Аманбай уулу упай алып келүүдө командасына. Нуржигит 27 жаштагы оюнчу. 15-18 3 упай айырма дагы да болсо сакталууда. Шумкар Авазбек уулу. Шумкар Умит Юлдашев менен Шумкар Авазбек уулу бул бөлүктө азырынча атаандаштарынан мыкты. Нажимидин Алижан уулу. Топ сакталып калган. Эшполот жана Эшполот кыйын делинген абалдан упайды алып келүүдө. 16-19. 16-19. Кадамжай командасында азыр дагы да 3 упай артыкчылыгы бар. Фархат Газиев байланыштыруучу оюнчу 34 жаштагы. Оюнчунун өткөрүү аракети, андан кийин аут. Кадамжай командасынан бул жолу Бегали Абдулаким уулу 4-позициядан чабуулга чыккан.
дароо үмүт менен Шумкардын чабуулга чыкпаганы көрүндү. Фархат Газиев топты өткөрөт. Бир топ кыйын кырдаал жаралууда. Шумкар Авазбек уулу жакшы. Андан кийин Эшболот, бирок Эшболоттун тоон кайтарууга жетишти. Азамат 3-номердеги Бегали Абделяким уулу командасына керектүү упайды алып келди. Болбосо энергетик командасында упай алуу мүмкүнчүлүгү жаралгандай көрүнгөн. Эгерде энергетик алганда 18-19 болмок да абдан күрөш курчуган бир абалына жетмек. 3 упай айырмасы бул көз көрүнө артыкчылык деп айтсак дагы болот. Оюн эгерде партия бүтөрүнө аз калган болсо. Акылбек Нусратилла уулу энергетик командасы кайрадан диагоналдуу чабуул, кайрадан эле Эшболотту атаандаштары жаап коюуга жетишти. Комбинациялык аракеттер жетишпей жаткандай энергетик командасынын атаандаштарын жазгыруу бир аз алсызырактай таасир калтырат. Себеби чабуулчулар бир позицияга барып калгандыгын көрдүк. Ал учурда блок ошол позицияны толугу менен буйт да, натыйжада блоктун үстөмдүгү көбүрөөк болуп калат. Чачырап турган мезгилде, мисалы, оң сол ошол мезгилде абдан мыкты жүрүш болмок. Энергетик командасында азыр кезектеги тайм-аут 4 упай айырмасында озуп кетти. Кадамжай. Акылбек Нусратилла уулу топто оюнга кошот. Акылбектин тобун алуу кыйын экендигин дагы байкоодобуз. Андан кийин жакшы мынакей чабуучуларды алмаштырды. Ооба, туура кылды. Энергетик командасы бир эле Эшболотко топ салып жаткан мезгилде атаандаштары баамдап койгон. Чабуул каяктан болоорун. Жолдошбай Мамбеталиев азыр топто оюнга кошот. Жолдошбай Мамбеталиев абдан бир маанилүү учурдан топту өткөрө алган жок. Шумкар Авазбек уулу азыр топту оюнга кошууга жакындап барат. Шумкар. Мыкты сокку. Бирок аут. 5 упай айырмасы катталууда азыр 23-18. Кадамжай командасынан Шумкар Авазбек уулу өткөрөт. Бексултандын бир дагы биринчи темптеги аракети бул жолу тагыраагы 3-чү партияда ишке ашкан жок. 19-23. Бексултан Рустамжан уулу өткөрөт. Өтө жакшы чабуулдук аракет Азамат. Бул жолу 3-номердеги Бегали Абделяким уулу. Сет point. 3-чү партияны утууга кайрадан Кадамжай командасы жакындап келди. Бул жолку чабуул учурдугунда жаман эмес. Нуржигит Аманбай уулу мыкты сокку узатты. 20-24 дагы да болсо сет point сакталууда. Эшболот Үсөн уулу азыр топту оюнга кошууга жакындап барууда. Эшболот бул жолу тобокелдикке бел байлаган жок. Жана упай Кадамжай командасынын чабуулунда Кадамжай жаатына кетти дагы. Жалпы партиялар боюнча азыр эсеп 2-1. Баткен облусунун Кадамжай жаат алдыда келе жаткан учуру.
Волейбол боюнча Кыргыз Республикасынын 13-чү рет уюштурулуп жаткан мырзалар арасындагы чемпионаты. Жогорку лига, бул деңгээли жагынан 2-чи дивизион. Жана азыр ортодо Каракөл шаарынын энергетик командасы менен Баткен облусунун Кадамжай командасы кескилип жаткан учур. Азырынча жалпы партиялар боюнча 2-1 эсебинде Кадамжай жааты алдыда келе жаткан маалы. 3-чү партиядагы 4-чү партия бул жыйынтыктоочу мүнөзгө ээ. Азыр эгерде Кадамжай жеңишке жете турган болсо, бул беттеште жеңүүчү аталат. Эшболот жакшы. Энергетик командасы азыр эсепти теңөөдө. Биринчи партияны энергетик жааты утуп алган, бирок экинчи, үчүнчү бөлүктөрдө Кадамжай жааты дароо демилгени колго алып, натыйжада эки партияны катарынан утту. Азыр эми 4-чү бөлүктү дагы көрө жатарбыз. Фархат Газиев өткөрөт. Жакшы чабылды, бирок топ аутка түштү. Кылымбек Сабыралиевдин тобу. Шумкар Авазбек уулу азырынча беттештеги эң мыкты оюнчулардын бири. Жанага каршы ойноп жаткан бул Эшболот Үсөн уулу. Ал дагы беттештеги эң көп упай чогулткан оюнчулардын катарында. Кылымбек Сабыралиев топто оюнга аралаштырат. 4-чү бөлүк азыр изинен кубалап уланып жаткан учуру Умит Юлдашев Азамат. 4-чү позициядан бир сонун чабуулду уюштурду. Өзбекстандык легионер Бегали Абдилаким уулу азыр топто оюнга аралаштырат экен. Бул дагы Кадамжай командасында маанилүү оюнчулардын бири боюнча калууда. Ал ортодо Эшболот кандай чабуулга барды? Өзү да жакшы түшүнбөй калды окшойт бул жерде. 4-2 эсебинде кайрадан Кадамжай командасы алдыга чыгууда. Бегали Абдилаким уулу топто оюнга кошот. Ким топко ортодогу торго ким тийди? Калыстар азырынча унга телек бул боюнча. Жана Эшболот жаман эмес. Блоктон топ кайтпаган. 3-4 азыр упай энергетик командасына кетти. Нуржигит Аманбай уулунун өткөрүүсү. Жана жакшы азырынча энергетик командасы топту кайтарган менен кезектеги чабуул эмне болот? Энергетик командасынын оюнчусу ортодо оторго тийип калган экен бул жолу. Энергетик демек чабуулдай албайт. Упай Кадамжай командасында. Жана Кадамжай жаатынан азыр Жаштилек Кыямидин уулу топту өткөрүүгө жакындап барды. Умит өтө жакшы сокку, өтө кубаттуу. Бирок өтө жакшы сокку деп айтуу кыйын, себеби таптакыр эле алыс кеткендигин көрдүк. Өзүнүн мерчемделген бир аралыгынан. Эшболот Үсөн уулу. Умит Юлдашев бул ирет топту өткөрө алган жок. Энергетик командасынын чабуулуна ортоктош болобуз. Жана аут. Топ аутка түшкөн экен демек. Куштарбек Жекшеналиев топту атаандаштардын аймагына чүрө албады. 6-4. Кадамжай дагы да болсо алдыда, 2 упай алдыда. Умит Юлдашев өткөрүүгө жакындап барат. Умит бул жолу ката кетирүүдөн баш тартты. Үч упай айырмасында Кадамжай алдыда. Умит Юлдашев.
көз көрүнүү чабуул жана Нажмидин Алижан уулу бул жолу блокто абдан салкын кандуу ойноду дагы, эсепти 8-4 өзгөрттү. Кадамжай 4 упай айырмасында алдыга чыккан соң жеңиш Журобаев энергетик командасынын насаатчысы азыр тайм-аут алууда. Топты азыр Үмүт Юлдашев кайрадан оюнга кошууда. Эшболот. Андан кийин Бексултан Рустамжан уулу. Мыкты сокку узатып, азыр тайм-ауттан кийин энергетик командасы упайды алууда. Алмаштыруу. Энергетик командасында алмаштыруу бар. Азыр Куштарбек Жикшеналиевдин ордуна 11 номердеги 10 катар санында Жолдошбай Мамбеталиев оюнга чыкты. Жана Жолдошбай Мамбеталиев азыр топто оюнга кошот. Жакшы, бирок Шумкардын упайын бул жерде көргөн жокпуз. Андан кийин топ үчүн күрөш. Жана техникалык катачылык. 6-8. Тайм-ауттан кийин азыр энергетик командасы оюнду жакшыртууда. Жолдошбай Мамбеталиев топто оюнга кошот кайрадан. Шумкар кубаттуу сокку. Эч кандай блок жок. Шумкардын алдында аны торой турган. Натыйжада упай татыктуу түрдө Кадамжай командасына кетүүдө. Нажмидин Алижан уулу. Бексултандын аракети. Блоктон кайткан топ аутка түштү. Демек упай кайрадан энергетикке кетет. Бексултандын оюну 4-бөлүктө бир аз жүрүшө баштагандай. Себеби 2-3 бөлүктөрдө бул оюнчунун ар бир аракети блокко калып жаткандыгын көргөнбүз. Бексултан Рустамжан уулу азыр өткөрүүнү жасайт. Каракөл энергетик командасынан. Чабуул азырынча бирдей деңгээлде уланып жаткан учуру жана соңку аракетинде Кадамжайдан Абдиляким уулу Бегали командасына упай алып келди. Акылбек Нусратилла уулу азыр топто оюнга аралаштырат. Жакшы, Үмүт Юлдашев. Андан кийин чабуулдук аракет. Бул жолу да жаман эмес. Бегали катарынан упай алып келүүдө азыр өз командасына. 11-7 кайрадан ортодогу айырма 4 упайга барабар. Акылбек Нусратилла уулу өткөргөн учурларда атаандаштарына чабуулга чыгуу бир аз кыйын болуп жаткандай таасир калтырат. 12-7 5 упай айырмасында бул чечүүчү мүнөздөгү партияда азыр Кадамжай командасы алдыда келе жаткан учур. Нусратилла уулу Акылбек. Чабуулга чыга алган жок энергетик. Жана Кадамжай командасынын оюнчулары азыр акырындап топту өткөрүүдө. Бегали жакшы. Бегали Абдиляким уулу 4-бөлүктө азыр өз ишин мыкты деңгээлде жүзөгө ашырып жаткан маала. Кыйла оюн жакшырып калгандыгын көрүүдөбүз азыр Кадамжай командасында. Акылбек Нусратилла уулу кайрадан өткөрөт. Жана Эшболот өтө жакшы жүрүш. Эшболоттун тобу командасына упай алып келди.
8-13. Topta hazır Farhat Gaziyev ötkөрөtкен. Aha. Libero. Бұл рет Өмірбек Холбековтың. Тепкен тобы. Залдың үстіне тигендігін көрдік. Энергетик командасы дағы досы чабылды мүмкіншілігін алып тұрады. Ешболаттың қуаты соққысы болған жоқ. Жанна Бегали бұл рет өттелі қуатты соққын ұзатып қойды оқшайды. Энергетик дағы досы ойында. Ортадағы айырма 3 ұпайға чейін қысқарды. 6 ұпай ортада айырма болып жатқан бұға чейін. Шұңқар Авазбекұлы Азамат. Бұл жолы блок шындығында энергетик командасының начар болып жатқандығын көруді. Шол авалдан пайдаланып, шындығында өте мықты чабуылдарды өстіріп жатқан учуру атаандаштары. Аут. Ешболот бұл рет мықты чабуылдай алған жоқ. Қайрадан 5 ұпай айырмасында Кадамжай алдыға шыққан учур. 11-15 Жанна жақшы Үміт Юлдашев мұндай жаралған мүмкіншіліктерді өте жақшы пайдаланарын көргенбіз. Бұл жолы Азамат ешқандай қата кетірбестен салқын қандулық менен командасына кезектегі ұпайды алып келуді. Жақшы жүріш Ешболот Үсен ұлы командасына көңіл жуатушы ұпай алып келгенде. Ортадағы айырма дағы досы чоң. Энергетик 12, ал эми атаандашы Кадамжай командасы азыр 16 ұпай. 12-16. Энергетик командасы қайрадан чабылды мүмкіншілігіне. Жана өте жақшы. Ешболот бұл жолы мүмкіншілікті текке кетірген жоқ. 13-16. Энергетик азыр 3 топ айырмасында артта. Аут. Нұржигит Аманбай ұлы. Алдан бір манилүү делінген авалда топты атаандаштарының аймағына мықты деңгейде өткөрө алған жоқ. Ал ортада Жаштылек Кыямидин ұлының өткөрісін ортоқташ болуы байланыштыруучу ойынчу бұлдағы блоктон топ кетті. Ұпай демек энергетикке берілет. Ойын құршық тұрған мезгил. Ешболот Үсен ұлы. Бірінші темп жақшы. Анткен менен азыр Ешболот өзі қайрадан чабылдайды. Анткен менен анын тобы бұл рет талаға түшкен жоқ. Егерде талаға түшкенде анда ортадағы айырма 2 ұпайға барар болмақтағы ойын қызуысында уланмақ. Үміт Юлдашев өткөрүү аракети. Кадамжай командасының ойыншылар топты қайтаруға жетішті, бирок аут. Шумкар 4-чү бөлүктө бираз чарчай түштү, айтор анын ойыны бираз начарлай баштагандыгын көрүүдөбүз. Шумкар Авазбек уулу кайрадан аут. Шумкардын ойыны бираз начарлай баштады. Болбосо 2-3 бөлүктөрдө укмуштуудай оюнду көрсөткөн. Дал ушул Шумкар Авазбек уулу. Тайм-аут. Ал ортодо Кадамжай командасынын масачысы азыр
Ташбаев тайм-аут алууда. Эми оюнду канчалык деңгээлде өзгөртө алат тайм-ауттан кийин. Бирок эки упай айырмасында алдыда келе жаткан маалы дагы да болсо. Анын үстүнө эки упай үстөмдүктөн сырткары дагы жакшы мүмкүнчүлүгү бар бул командада азыр. Топ энергетик командасында. Жана өткөрүлгөн топ жаман эмес. Умит Юлдашев өтө жакшы келген. Эгерде эле топ өткөндө билбейм эмне болмок. Кооз чабуулдардын бири болмок, бирок Умит бул жолу топту атаандаштардын аймагына түшүрө алган жок. 17-18 оюн уланат. Оюн дагы да болсо кызуусунда. Мамбеталиевдин өткөргөн тобу Жолдошбай бул ирет атаандаштардын аймагына топту мыктылап жеткире албады. Эки упай айырмасы дагы да болсо калат. Нажимидин Алижан уулу азыр өткөрүүгө жакындап барууда. Кадамжай командасынан Эшболоттун оюну жүрүш баштаса чындыгында атаандаштарына маселе жаралары белгилүү болчу. Акырындап Эшболоттун узаткан соккулары тамай болууда. Бексултан Рустамжан уулу Шумкар Авазбек уулу чындыгында күткөндөй оюнду көрсөтө албай жаткан учуру Бегали, бирок Бегалинин тобу бул ирет начар. Андан кийин Эшболот маанилүү учурда упай ала алган жок. Эгерде азыр энергетик командасынын оюнчулары упай алганда, анда эсеп саны теңелмек. Оюн кызуусуна кирмек. Акылбек Нусратилла уулу өткөрөт. Жакшы чабуул чындыгында. Мыкты сокку Кылымбек Сабыралиев. 19-20. Энергетик дерлик жетип келген учур. Бирок Кадамжай алды да азыр дагы Фархат Газиевдин өткөрүүсү. Кадамжай командасы Шумкар Авазбек уулу жогорку деңгээлдеги чабуул Азамат Шумкар. 21-19. Дал ушул экинчи позициядан мыкты чабуулдарын көрдүк бул оюнчунун. Шумкар кайрадан топтун жанында. Бул жерде эмне болду? Антеннага топ тийди деген пикирде. Челлендж чындыгында жок, бирок азыр тайм-аут энергетик командасында. 22-19. Чындыгында абал бир аз түшүнүксүз болуп калды, себеби кайталоо азыр жок болуп жаткан мезгилде эми мындай абалдарда кандайдыр бир сөз айтуу дагы кыйын. Эшболот Үсөн уулу блокко тийген топ антеннага тийди деген сөзүн айтууда. Ал эми калыс тескери пикирде. Каптал калысы бул абалда көзөмөлдөшү керек жана ал
Азыр топ Шумкар Авазбек уулунда. 22-19. Кадамжай командасынын оюну жакшырып турган учур жана топ өттү, анткени менен аутка түшөт. 20-22. Эки упай айырмасы дагы болсо ортодо бар. Энергетиктен азыр 9-номердеги Кылымбек Сабыралиев топту оюнга кошот. Умит Юлдашев аут бирок. Умит Юлдашев бул жолу атаандаштарынын аймагына топту түшүрө албады. 21-22. Ортодогу айырма 1 упайга барабар. Умит Юлдашевдин экинчи аракети, блоктон кайткан топ, аут. Тагыраак блоктон топ кайткан жок. Блокко тип аутка кетти. Эсеп 23-21. Бул чечүүчү мүнөзгө ээ бөлүктө азыр Кадамжай 3-1 эсебинде жеңүүгө абдан жакындап бара жаткан маала. Кандай чабуулдайт, азыр көп нерсе ошондон көз каранды. Энергетик командасынын оюнчулары дагы бир жакшы жүрүш. Оюнду сактап калууда Жолдошбай Мамбеталиев. Энергетик командасы азыр оюнду сактап калды. 22-23. Топту өткөрүүгө азыр Нуржигит Аманбай уулу жакындап барган экен. Нуржигит. Умит Юлдашев. Бирок топ кайта токшойт. Азыр чабуулда Каракөл жааты, бирок пас жакшы болгон жок чындыгында. Фархат Газиев жакшы пас берген жок бул жолу. Андан кийин чабуулдагы жогорку деңгээлде уланбады. Матч-пойнт, урматтуу мекендештер, матч-пойнт азыр Кадамжай командасы беттешти утууга толугу менен жакындап келген учуру. Акылбек Нусраттилла уулу азыр оюндан кетти. Жана беттеш жыйынтыкталды. 25-22 эсеби. Бул партиядан кийин ошентип Кадамжай командасы жалпы эсепте 3-1 эсебинде бул беттештин жеңүүчүсү аталып отурат. Куттуктайбыз Баткен облусунун өкүлдөрүн. Чындыгында жогорку деңгээлдеги, жогорку сапаттагы оюнду көрсөттү эки команда тең. Буну менен эле баары бүтпөйт. Энергетик командасы деле баштойду көтөрүп кийинки оюндарга жакшы даярданышы керек. Урматтуу мекендештер, ушуну менен бул беттеш жыйынтыкталды. Микрофондо кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков болдум. Кийинки эфирлерден кезишкенче КТРК Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар.